Yaşasın Kırgızistan. Göçmen ülkeyim tariftan, göçmensin izi tariftan. Yazalım büyük alanda, yaşasın Kırgızistan. Göçmen ülkeyim tariftan, göçmensin izi tariftan. Yazalım büyük alanda, yaşasın Kırgızistan. Göçmen ülkeyim tariftan, göçmensin izi tariftan. Yazalım büyük alanda, yaşasın Kırgızistan. Birge жүрөм, эне тилин кадырлайм. Бул тил менен сүйлөйм, иштейм, ырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Мекенибизде саат 18. Жылдыз Муслимованын кыргыз үй бүлөсүнүн учурдагы муктаждыгы, көөнөрбөс артыкчылыктары, ааламдашуунун оош кыйышына туруштук берүү дарамети тууралуу бар заман автордук берүүсүнө ортоктош болуңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар? Кайрадан биз силер менен эфирдебиз. Буюрса, бүгүн менин коногум кичине мурдагы программалардан деги эле мен чакырып жүргөн коноктун меймандарынан айырмасы бар. Анткени бул киши кыргыздын ушу кыз келинин образын издөөдө, ошолорго кийим тигем деп аракет кылып, ошолордун кыялын таанып билейин, ушул туш кийиз сайып атканда, сайма сайып атканда, шырдак жасап атышканда кандай кыялданышчу эле деп, жалпы деги эле биздин кыргыз жашоосунун философиясына сүңгүп киргенге аракет кылып, азыр заманбап ошол кыргыз чыгармаларына да аралашып, ошол котормо иштерине да аралашып болгон аракетин жасап жүргөн, бир жарык эткен, жарыгы көп кишиге тийип келаткан Гүлнар Мамбетсадыкова деген эжекебиз. Мен эми Гүлнарды чынын айтсам, мындан бир 5 жыл мурда таанышкам. Андан бери бул адамдын дагы ушул мындай бир өнөр сересиндеги, өнөргө болгон, мындайдыр бир адабиятка болгон, котормого болгон адабияттын ичинде аракети акыркы кезде суктандырып десем туура болот, суктандырып десем келатат. Ошон үчүн ушул бүгүн ошол жалпы ошол ички дүйнөсү менен жалпы кыргызды бир суктандырып маяк куруп бериңизчи деп чакырдым эле. Гүлнар, кандайсың, жакшысыңбы? Иштери жакшы? Фейсбуктан эле түшпөйсүңөр, тиги жакшы дагы псевдоним таап алыптыр. Сен адабиятта Кайман ат менен көп жазылат да, Гүлнар Эмил деп, Биринчи эле суроом, ушул жанагы батыш чыгыш деген фестивальга барып, ал жерден канча кишилер деле кыргызга билинбеген кандай жөнөкөй таланттар бар экени билинди. Деги эле ушул котормо өнөрүнө, котормочулукка кантип келип калдыңыз? Эми мен орус мектепти бүткөм. Кочкордо өскөнүм менен мугалимдерибиздин баары орус. Окуган китептерибиз орус. Жада калса жүзүшкө чыккан чоң атам орусча жыйналыштарда орусча сүйлөп, орусча доклад окуган киши болчу. Анан кыргыз тилге өтө кызыгып баштаганым бул мен турмушка чыкканда кайненем болду. Жаңы барган кезде ал киши жөнөкөй кыргызча жалпак тил менен сүйлөчү эмес, жалаң нукура кыргыз тил менен сүйлөп, жалаң макал менен сүйлөчү. Көпкө кыйналган экенсиң да? Барганда эле бозоону карматты.
барып тумшугун сындырып келчи деп. Анан чыгып алып тумшугун кайсысын сындырам деп ойлонуп аябай бир сабак алдым да, чоң сабак алдым. Анан ар бир сүйлөгөнүм баары макал болду. Ошондо чоң дептер сатып келдим атайын. Анан сүйлөгөндөрдүн баарын жазып баштадым макалдарды. Анан кызым эмне жазып атасың буларды десе, мен үйлөнүп алып сиз менен сүйлөшөйүн дедим. Ошентсем, бетим, сен мага макал айтасыңбы деп экинчи сүйлөбөс болдум да. Сүйлөбөй калбадыбы. Китебим баягы дептерим толбой калды. Акыркы мына Facebook баракчаңызда 5 бармактын философиясын аябай жакшы келтириптирсиз. Рахмат. Эми биз кыргыздар баарыбыз 2 күнүн биринде 5 бармак жейт эмеспизби? Бирок ошол 5 бармактын философиясын баарыбыз эле баягы көчмөн болгонбуз, жана башка деп эле баягы ороюнан балта чапкандай түшүндүрөбүз. Бирок ушул 5 бармактын философиясын түшүндүрүп атканда эмнени ойлонуп жаздыңыз? Мындай болду. Бул ой мага мындайча келди да. Гумер Каримов деген Петербургда жашаган жазуучу мага баягы сунуш кылды да. 5 бармак жаза бербейсизби эфирде видео деп. Анан мен видеого чыгыш үчүн баягы кой союш керек. Анан карантиндин убагында үйдөн чыкпай отурабыз да, каяктагы кой сойгон. Мен ойлодум баягы аңгемеде жазайын деп. Аңгемеде ушунча таттуу кылып, даамдуу кылып 5 бармак жазасаң, андан көп киши ооз тийип атпайбы? Ооба. Мен дагы ыраазы болуп атам ушу Гумер Каримовго. Ал өзү татарин, Царское селодо төрөлгөн, Пушкин баягы окуган жерде. Анан аны жазып жанагы международный литературный порталга чыкты да. Ошол 5 бармак чыккандан кийин эми бүт ошо порталды окуган жазуучулар аябай жактырып, эми 5 бармак жегиси келип атышат. Сөз менен ынанбай. Грузияда аябай таланттуу режиссер, актер бар экен, Анатолий Лобов деген. Ошол актер баягы жаттап алып аны эми сахнага чыкмай болду, өзүнүн сахналарына. Ушул 5 бармак деген аңгемем менен сценарийин ошо жаттап, толугу менен менин аңгемемди жактап, философия 5 бармакка деп эми Грузиянын сахналарынан чыгат да бул. Анан мен көрдүм, биз окуган менен баягы профессионал актерлор окуган кандай айырма экенин ошондо көрдүм да. Ал киши окуп атканда мен өзүмдүн аңгемемди эми эмне болор экен, эми эмне айтар экен деп өзүмдүн автор экенимди унутуп калып, ушундай уктум да. Бир жакшы пост жазыптырсыз Facebook'a. Ушул адамдардан мык жасаса сонун болмок деп. Ооба, бул карантин убагында жазгам. Мыкты мен жанагы волонтер балдар жөнүндө жаздым да. Ушу волонтер балдардын чуркап жүргөнүн көрдүм. Менин өзүмдүн балдарым дагы качып кетип атты. Аларды кайтарып аттым мен. Бирок болбой эле качып кетип, анан тиякта бул отелден жолукмай болдук, тигил отелден жолукмай болдук. Үйгө кирбейсиң анда деп тамашаласам, жок, биз ошол жактан жуунуп келип атабыз. Анан полностью костюм кийип атабыз деп ушинтип атты. Анан баарыбыз эле көрүп аттык да эмне болуп атканын. Ошолор жөнүндө жаздым да. Бир керегим сага айтам дептирсиз. Менимче, мен билгенден уул балаң сулуусу үйлөнгөн, балким ошо келинге өткөрүп берип үйдөгү казан аякта кийинкиси да үйлөнгөн. Жакшы болгон турбайбы? Колуңуз узарыптыр. Анан бир жакшы аягына сүйлөм жазыптырсыз. Биз өлкөнү да ушинтип тарбияласакпы деп. Ооба. Мен айттым да, баягы мен үй бүлөмдө өзүм бийликти берип койгом деп. Эми бул кандайча бийликти? Баягы жазагыла, колуңардан келген жазагыла деп, анан биз болсо кеңешчи катары деп. Эми бул жакшы экен да, эгерде сенин балдарың, келиндериң ишеничтүү болсо, бүт баарын өткөрүп берип койсоң, өзүң болсо чыгармачылык менен алек болсоң, бул кандай бакыт. Мен ойлодум да, ушул биздин мамлекетте дагы ошентип жаш өсүп келе жаткан балдарга, биздин кыздарыбызга көп нерсени баягы бийликти өткөрүп берип коюп, алар, мен ойлойм да, бизден билимдүү керек болсо, кээ бир киши бизден таза деп ойлойм.
биздин балдарыбыз жана курч алар көп тармактарды алып кетет деп ушундай ой келди да мага. Анан биз болсо баягы кеңешчи катары болсок көбүнчө ошондо мамлекетибиз өсүп кетет беле дегендей ой келди. Өзгөчө жанагы волонтерлор балдар чуркап жүргөнүн көрүп кандай таза алардын жүрөктөрү да. Өлкөнү да тарбияласак деп Анан Жылдыз ушунча турмуш деген ушунча кызык. Мен көлгө эс алганы бардым да. Жанагы Күрмөнтү айылына. Анан уже кетейин деп баягы камданып кызым экөөбүз кайра Бишкекке келмей болуп атсак эле Фейсбуктан колумду албайм да кээде. Фейсбукту карасам эле ким Күрмөнтү айылына келип малина теришет, мен силерге кооз жерлерди көрсөтөм деген жарыя чыгыптыр да. Карасам эле Элдар Шабданов деген бала экен. Ал жанагы передовойунда жүрдү, волонтерлордун передовойунда жүрүп, именно ошол бала правительство менен келишим түзүп, правительстводан информация алып, анан өкмөттөн анан таратып атышты жанагы гумпомощтун баарын. Ал бала ошо эмен баарын программанын баарын түзүп, баягы текши таралганына аракет кылып, уюштуруу иштерин жасады. Өзү жөнөкөй эле бала, бир 3 отелдин менеджери экен. Анан даже бул Бишкектеги үйүмдө да кошуна экен да жумушу. Ата-энеси Күрмөнтүдө экен. Анан мен болсо баягы орустар айткандай авантюрага сугарылып кеттим да, азгырылып. Анан барып ушул кооз жерлерди көргүм келди. Ошол бала менен көргүм келди да. Анткени ал бала жанагындай бала болуп атпайбы, жөнөкөй эмес. Жакшы айтыптырсыз. Бул үй бүлөнүн философиясы кыргызга дегеле адамзатка көбүрөөк пайда келтирүү деген менен жашайт экен. Бардым, барсам Элдар өзү Бишкекте экен, келе элек экен. Үйүнө барсам келини толготуп роддомго жөнөп атпайбы. Анан жанагы Элдардын ата-энеси дагы айла жок, мени чыштады чоң үйгө. Бир көргөн кишиге ишенип мага чыштап туруп, баягы тамак ашын даярдап турушуптур. Малина тери берейинби десем, күлүштү, мени карап негедир. Анан кетип калышты. Сиз туруп туруңуз, азыр келинибизди алып барып кайра келебиз деп. Анан тяжелый роды болуп, кичине эме болуптур да, кыйналып келин. Ошону менен таң атыкча келишкен жок алар. Мен чоң үйдө калдым кызым менен. Анан көрсө алар мен жөнүндө кеп кылышыптыр. Бул Малина терчү аял эмес, бул башкача аял экен деп айтыптыр да жолдошу. Анан эмне аял экен десе, билбейм, бул аялдын миссиясы башкача, бир жакшы миссия менен келди бизге. Анан тиги Дервиш деп ат коюшту мага. Анан келбеле Дервиш десе, мен ушунча эмнегедир кичинекей кезимен китептерди окуганда ушу Дервиш дегенди билем. Баягы элестетсек, баягы эски кийим, үйү жок, азыркы боюнча бомжда, бирок философ, философ бомж деп койсок. Дүйнө таанымы кенен, дүйнө таанымы. Мен болсо баягы үй бүлөм бар, балдарым бар, шүгүр. Бирок Дервиш деген сөзгө эмнегедир аябай секирип сүйүнүп кеттим да. Дервиш десе, бул наамга мен татыйм деп ойлогон эмесмин. Ушунча сонун наам бердиңер мага деп, чынында эмнегедир кичинекей кезимен баягы ушу сөздү жакшы билип окучумун да. Ошого аябай сүйүнүп кеттим. Анткени бул Дервиш деген атты ар бир адамга эле кое бербейт да. Ошо анан келини аман-эсен Малина тердиңизби деги? Малина барып тердим эртеси күнү. Алар келе элек дагы эле. Келе электе мен уялдым да, эми бул үйдүн даамын татыдым. Жаттым, уктадым. Эми туруп алып кетип калсам уят дедим. Кызым ыйлап атат, кетебиз Бишкекке деп. Мен айттым, уят болот, кой, терип кетели, Малинасын терип коюп чыдап кетели деп. Анан ас эле кичине эле тергенде эле келе табыз деп калды. Анан жок деп мен уялдым да, мен көп тербей калганыма уялдым. Анан эми мындай дедим, ас эле терип калдым дедим. Анан таразасы бар экен, тарттым, 3,5 кил болду. Акчасын чыштап кете берейин, анда мен алып кетейин. Ансы деле мага Малина керек. Айткылачы десем, жок кетпеңиз, кое туруңуз деди. Анан келишти. Келип анан кой союшту, коноктошту. Анан бая Малинаны бекер беришти. Анан мен эң утуш болгону бул ошол Элдардын энеси менен сүйлөшүп отурсам, көрсө булар деген бул менче билбейм, мындай ар бир үй бүлөдө боло бербейт деп ойлойм да. Баласы менен энесинин сүйлөшкөнүн көрүп аябай таң калдым. Энеси кадимкидей сурап атат. Элдар, дагы мисалы үчүн бул бүттү.
оору бүттү. Эми мындан ары сен дагы элге кандай пайда келтире аласың деген суроону берип атат энеси. Ар бир эне ушундай суроо бербейт го деп ойлойм да. Анан эмне деп жооп берет Элдар десе, мен еще ойлодум да, баягы депутатка барат го бул бала деп. Анан сен депутатка барган атасыңбы десем, жок деди. Мен депутат каяктан депутат деди. Депутат болбой эле көп жумушту бүтүрсө болот. Менимче ушу туризмди өнүктүрүш керек. Анан биякты жасаш керек, тиякты жасаш керек деп энеси менен кадимкидей экөө сүйлөшүп отуруштук Кыргызстандын тагдыры жөнүндө. Ошол мени аябай кызыктырды да. Суктандырды. Суктандырды. Мындай дейм, илгери биздин ата баба ушундай жашашканда элге пайда келтирели деп. Бул азыркы заманбап көрүнүш болуп атат да. Сиз да суктанып келиптирсиз. Анда жаңы атыңыз менен Дербиш деген. Рахмат. 18 августта жазыптырсыз ушул жылы. Заманбап кыргыз кыз келинин образын ойлоном көп. Кээде мага шашып пушуп аялдар келет. Көйнөк заказ берели деп. Анан тарых, саясат жана экономика дегендер биздин энчибизди бүтүндөй алып койду, аялдык энчибизди. Эмнегедир карап турсаң, бардыгы ошол жазганыңыздын мазмуну ушундай экен. Ошол аялдарды карап турсам баары колунан келет, бирок тиги шифонерне өзүнө тиешелүү көйнөк жок экен деген философия айтыптырсыз. Ар бир аялдын өзүнө тиешелүү көйнөгү болуш керекпи? Албетте. Бул негизи чоң темада. Бул кыргыздын эле көйгөй эмес. Бул адамзаттын көйгөйү деп ойлойм да. Бүгүнкү күнү аялдар мына Европада эмне болуп атат? Ар кайсы көрүнүштөр болуп атат, туура эмес. Аял деген өзүнүн сапаттарын жоготуп, кээде карасаң аялбы же эркекпи түшүнбөйсүң. Күйөөсү аялбы түшүнүктүү эмес да. Мен Европаны да бир топ көрүп келбедимби? Аябай жат көрүнүштөрдү да көрүп келдим. Аны айтууга дагы баягы чоң эле площадьда кадимкидей кабылып калдым. Миңдей парад болуп атат да. Ошондой баягы түшүнүктүү адамдардын парады болуп калыптыр. Ошону көрүп алып мен аябай жаман болуп кеттим. Жок, биздин кыргыз балдарды билбейм, Лондонго жибериш керекпи же жокпу? Бул Европа бизди цивилизация деп отуруп бизди тозокко сүйрөп баратабы деп күмөн болдум да. Өткөндө сөзүңүзгө аралжы, Европаны башкарган премьерлер, башкаруучулардын баардыгы баласы жок экен, үй бүлөсү болсо дагы. Булардан чоң нерседен кабар берет да, эл башкаргандардын. Ошондой эле мусулмандар Лондондо аябай жакшы деңгээлде турушат экен. Аларга мамиле да жакшы экен. Мен баа бердим, тазим кылдым королева Елизаветага. Лондон кадимкидей Лондонду башкарган мэр бүгүнкү күнү Пакистандын эмеси да, Пакистандан төрөлгөн мусулман болуп атпайбы? Алар билип атышат да, бул мусулмандар бизди оңдоп кетиши да мүмкүн деп, ошо мусулмандарга көп басым жасайт экен. Мынабу дагы жакшы бир эскерүү жазыптырсыз. Брежневдин эпохасын сүйөм. Анткени ал кезде кыялдарга мол мезгил болчу, анан эртеңкибизге эч коркчу эмеспиз деп. Ооба. Дагы эле сүйөсүзбү? Дагы эле сүйөм, анткени бизге баягы коммунизм келе элек да. Бизге биз басып өтүп койдук го аны. Аны басып өтүп койдук. Ошол кезде кандай эле чынында биз көйгөйдү ойлонбой эртеңки күнү эмне жейм деген суроо турчу эмес. Ата-энебиз дагы бейкапар өзүнүн баягы жумушун аткарып, мамлекет чоң держава болчу. Биз болсо эртеңки күнкүнү ойлобой негизи турмушту баягы чоң кеменин сүзүүсүн ойлонуп кыялдан чыгыбыз да, баарыбыз эле. Чоң аталарыбыз дагы, биздин аталарыбыз дагы. Бизде ушундай азыр шарт барбы? Мына ошондой кыялданып, анда адамдар кыялданчу да, машине, бул үстөл, микрофон кыялданчу эмес да. Азыр адамдар жашап атат. Ошондой жакшы мезгилди азыр биз өзүбүздүн коомубузга алып келиш үчүн апалар, энелер, балдар, жанагыдай ушул адамдарда мык жасасак болот экен деген көрүнүп атпайбы? Биз алып келе алабызбы ошолорду? Эми
эмне керек, тартиппи, тарбиябы? Биз чынында айтсакчы, биз кыялданган космос мына учуп атат, спутниктер учуп атат. Биз кыялданбаган заман келди. Даже кыялданбаган мына күнүгө Лондон менен, Петербург менен, Москва менен, Грузия, Белоруссия менен күнүгө көрүшүп сүйлөшүп атабыз. Сиздей эле отуруп эле кадимкидей сүйлөшүп атабыз. Муну биз кыялыбызда да жок болуш керек эле ошол кезде. Бирок биз эмнени жоготуп атабыз? Биз бир жерден окудумбу, баардыгы болот дейт. Баардыгы болот бара-бара. Бирок жашоо болбойт дейт. Убакытты сатып алабыз, Ооба, жашоо жок да. Карасаң, биз бирөөнүн жашоосун көрөбүз, баягы интернеттен бирөөнүн жашоосун көрөбүз, а өзүбүздүн жашообуз каяка кетип атат? Өзүбүздүн жашообуз жоголуп кетип атат да, бир жерге сиңгендей эле кетип атат да. Менче мына азыр айтып атпайсызбы, Фейсбуктан такыр түшпөйм деп. Биз убактыбыздын баардыгын башка ушул виртуалдык дүйнөгө сапырып жиберип аткан жокпузбу? Андай дагы бар. Ошо да бар. Баягы менимче Фейсбукту же башка интернет тармактарды биз колдонушубуз керек. Алар бизди колдонбой, биз колдонушубуз керек. Мисалы үчүн мен Фейсбукту колдонуп атам. Мен өзүмдүн чыгармачылыгымды элге жарыялап атам. Бирок баягы Фейсбукта жөн эле убакыт өткөрүү эмес. Мен жаш балдарга айтып кетет элем, бул интернет деген бизге жардам бериш керек. Биз интернетке эмес, биз колдонушубуз керек. Алар бизди эмес. Жайлоодо барып, быйыл ушу жайлоого барыптырсыз, анан боз үйдүн баягы эшигинен кире бериш жерден бир жакшы сүрөткө түшүптүрсүз. Каада деп ат коюп. Анан ушул бала кезиңиздеги жайлоо менен азыркы барган жайлоодогу кааданын бардыгы калыптырбы? Жок. Өзгөрүү болуптур. Мен бир топ курсташтар менен былтыр дагы бардым. Ошондо баягы ош жактан келди курсташтарыбыз, анан уялдым да, чынында. Баягы кененчилик жок. Кымызды кадимкидей сатып атышты. Эми биз дагы сатып алып баягы коноктодук, бирок ош жерде баардыгы сатылып атты. Кичинекей бир баладан берчи тобуңду кичине ойнойлу дедик да, волейбол ойнойлу десек, саатына 100 сом дебедиби? Кичинекей бала, бир 6 жаштагы бала экен. Ошондо бетим чымыраганын айтпа. Бирок жайлоо, адамдар өзгөрдүк, жайлоо турат, өзгөргөн жок. Биздин жаратылыш бул өзүнчө бир айрыкча быйыл аябай тазаланды, Ооба, биз жок. Үйлөрүбүзгө отуруп аябай жакшы болбодубу? Чынында. Мына бул унутулган каалоолор деген жакшы нерсе жазыптырсыз. Мен ушуну билгим келет. Кандай бир эмненин ортосунда отуруп жаздыңыз эле? Бул дагы негизи менин аңгемелерим бар эле 100% десем болот. Өзүңүздүн жашооңуздан алынган. Өзүмдүкү, тааныштарымдыкы, досторумдуку дегендей, бул да өзүмдүн жашоомдо болгон. Сиңдим экөөбүз көлгө баратканбыз. Анан жанагы аял менен чынында ал ысык атага курортко барам десе орун жок болуп калып, больницага жатам десе ысык шаар. Анан кайра Чолпон аталык байбиче кайра баратыптыр Бишкектен Чолпон атага. Анан баратсак эле ошо аябай карыган көрүндү. 85 деп ойлодум да. Чачтары мындай кой берип коюптур, өрүп, ичке кылып, аябай жылуу кийиниптир. Анан кечке эле үшкүрүнүп, ушул Бишкектен Чолпон атага жеткичекти үшкүрүнүп барды. Анан өлөрүм калды деп барды. Инфаркт болуптур. Анан биз аябаттык, кээде ыйлап атты. Ушинтип эле атты кечке эле. Анан тамашалап мен ойлодум да, эми үйүнө жетти, биринчи биз пансионатка түшүп атканбыз. Анан үйүнө кетет эми деп, анан жакшы барыңыз, биз менен деле калсаңыз болмок, дискотека бармакпыз деп тамашалап койдум. Ошентсем калам деп чыкпадыбы? Сер менен калам деп. Анткени үйүнөн чыгып кеткен да, баягы больницага жатам деп. Анан биз менен келди, орунумду бошотуп бердим. Бошотуп берип, анан кийин өзүм раскладушкага жатып, анан биз 2 орунду калганбыз да. Үчөөбүз жатып калдык ошондо. Анан сиңдим массаж жасады денесине. Мен болсо бетине чынында аябай берилдик да. Бул аялды биз жашарткыбыз келди да.
ушунча боорубуз ооруду. мамиле менен Анан кийин бетине 2 саат массаж жасап, кремдердин баарын сүйкөп, анан тиги көлгө чогуу түшүп аттык, зарядка жасап аттык, бийлеп аттык. Болгон нерсенин баарын жасадык. Ошол аңгемеде төкпөй чачпай жазгам. Анан дептер алып чыгып, тиги сиңдим жазып баштады. Кана эмне каалоолоруңуз бар эле, жаш кезиңизден баштап эстеп баштаңыз деп. Бул суроо эмнеге жаралды? Менин тайнем болгон да. Баягы апамдын эжеси болгон, ал киши төрөбөй өзү багып алган, 5-6 бала багып алган аргасы жактан. Анан колунда деле бар болчу, бирок кофени жакшы көрчү экен. Ошо кофени ичпей келиптир да өмүр бою. Балдарга муну алайын, тигини алайын, мен кофени чайлы ичип алайын азыр, эртең ичем. Ичермин эми кофени деп өмүр бою ошентип келиптир. Анан өлөрдө ошону эстеп, эңсеп, бир баласын айтып атпайбы, мага бир кофе алып келип берчи, бир ичейин деп. Анан бир чыны кофе ичип, анан каза болбоду. Ошону менен каза болуп кетти да тайнем. Анан ошондон ойлоп койдум, биз кичинекей нерселерди да өзүбүзгө ара көрбөй эле, же болбосо эртең болор деп мындай пландаштырбайт экенбиз өзүбүздү. Башка эл жөнүндө ойлонот экенбиз. Бирок кичинекей болсо да өзүбүздүн каалоолорубузду аткарсак, кадимкидей бул дагы бир бизди өзгөртө турган нерсе экен да. Биздин аң сезимибизди, биздин керек болсо биздин денебизди өзгөртө турган кичинекей нерсе болсо дагы нерселер экен да. Ошо анан ал байбиче айтып баштаганда эле темир чака деди. Манын баары жазылуу. Окумандар окуса кызыгып окуйт болуш керек. Мен мага кызыктуу болгон нерсе ошо көлдөн бир аял жолугуп калды да, анан сүйлөшө кетсек, анан айтып атпайбы, сенин аңгемеңди Фейсбуктан окугам дейт, ыйлагам дейт. Мен бул ыйлай турган аңгеме деп ойлогон эмесмин. Аябай ыйладым дейт. Ушунча бир сезимдерди ойготтуң дейт. Анан канча кишинин, канча аял затынын ичинде өксүктүк жатат, Анан жазып эле байбиче эмне деп айтты? Кайсы каалоосун айтты? Биринчи эле темир чака деди, эмнегедир. Эмнеге темир чака десек, эми болсо мейли деди. Ошо каалоолорун айтканды да билбей атат. Темир чакасы деле бар экен, бирок эмне каалаш керек деп. Балким ал аялдын турмушу ошо темир чаканын тегерегинде эле болгон да. Балким Каалоосу жок болуп атат да башка. Анан биз ойготтук дагы көп. Анан Американы айта баштады, Кытайды айта баштады, Германия барам деп баштады. Анан күлдүк. Сиз жакында эле айтып атпадыңыз беле? Өлөрүм эле калды деп. Эми Америка, Кытай деп атасыз. Демек адамга абдан кенедей эле нерсе керек экен да, ойготуп, аны кандайдыр бир кыялдардын канатына коюп, бир көңүлүн күйлөгөнгө. Баарыбызга ушул керек да. Ооба. Бир постуңузда неме коюп коюптурсуз, 2 айнектен идиш. Анан анын ичинде аябай самындалып жуулган окшойт. Анан бирок жазыптырсыз. Биз ушинтип суу менен жуугандай бүтүндөй жуунушубуз керек. Мен түшүндүм, аны акыл эсти, ар намысты, ички дүйнөнүн баарын жууш керек ушинтип шалактап. Мээбизди, акыр чикирди мээдеги. Айтып атпаймынбы, бизди өзгөчө кыргыз аялдар ушундай бар да. Бизден, балким бизден улгайгандар бизде жокко деп ойлойм. Бизден улгайгандар апаларыбыз да бар. Унутушпайт, баягы илгерки таарыныч, илгерки ал мынтип койду эле, кайын сиңдим, кайын эжем мынтип койду эле, абысыны мынтип эле, кайын мынтип койду эле деп. Анан бул чапан берилбей калды эле деп, Ооба, анан мындай жоолук берип койду. 50 жыл болсо да ошону сактап, улам кайталап, кайтарып, унутуп калбайын деп ушинтип турушат да, таарынычтарын. Анан мен ошо айтканым, биз акыр чикирди сактабай мээбизге ошол нерселерди жууп салышыбыз керек да. Эгерде биз сактап жүрсөк, анда жанагы кир идиштей эле болот да. Кирлердин баарын сактап коюп жүрсөк, эмне деген идиш болот. Ошону жазгам. Унутуп коюш керек, анын баарын чышташ керек дагы, перезагрузка кылып, баягы орусча айтканда жаңы папкаларды ачып, папкаларды жакшы нерсе менен толтуруп, жаман папкалардын баарын кыргыз айтканда тиги өткөн ишке салават, кечиримдүү бололук деп, айкөлдүк деген болуш керек. Мына бул орусчасы чырдак, кыргызчасы чатыр болсо керек. Ооба. Анан бакча деп. Ушул аңгеме абдан узун жазылыптыр. Эми бул керек болсо аңгемеден да көлөмү чоң экен, аябай. Кичинекей повесть, роман. Бул жерде ошол жана Дархан деген баланын
бүтүндөй чоң атасына болгон мамилеси мени өтө мындай таасир калтырган. Жанагы белгисиз эле кошуналар алысыраак жашагандар келип акыркы рубашка жана көйнөгүн сурап өзүнүн жонунда кийип жүргөн. Анан биз ошону кесип алалык ошол деп. Ал эми илгери Кыргызда жанагы жакшы адамдар узап кеткенде аны абдан ырым кылып алып кетишчү да. Ушунча жашка жашайлык. Анан жакшы байбичелер болсо бизге да жуксун, жакшы аталар болсо алардын жанагы устарасы сакал алган, тиги макисин жана башканы. Бул да программирование да? Эс тутумдагы. Бирок бул аябай азыр ушул заманбапка ылайыктатып жазыптырсыз. Муну кыргыздар кандай окушту билбейм, бирок мындай ала турган нерсе бар да. Рахмат. Бул бирок мен Дархан аркылуу, Дархан бул орусчага которгондо кузнец экен да. Кузнец металл менен иштеген, темир менен иштеген уста экен да. Бирок мен Дархан деп атаганым кузнец счастья. Өзүнүн бактынын устасы. Эми азыр окурмандарга дагы, мага дагы азыр билине элек бул баланын кийинки турмушу кандай болот. Өзүңүзгө да билине элек. Мен билем, бирок азыр айтпай турайын, баягы китебим чыкканда окусун деп атам окурмандар. Азыр баарын ачып салсам, анда китепти окуй алышат. Туура. Аны дагы төлгө катарында кармаш керек да. Мага биринчи жолу котормоңузду жибергенди билем, мындан 3 жыл, балким 4 жыл мурда. Анан ошондо абдан аракет кылып жанагы зер буюмдарын жасаган кишилер тияк биягын чеккендей кылып улам бардыгыбыздан кеңеш сурагансыз. Мен сизге аябай ыраазы болдум. Ошол нерсени көбүс эле бир нерсе баштап коюп таштап коебуз, ал эч кимге деле жашыруун эмес да. Ошону аягына чыгарып атасыз. Бирок котору сиз негизи орусча ойлонгон кишилердин катарындагы кишисиз. Кантип кыргызча которуп атасыз, кыргызчадан кантип орусчага, ортосунда кандай кызыл жээк бар экен? Ой, мына жакында Лондондагы Алдона группасы деген жазуучу аялга интервью бербедимби? Ооба, жанагы. Ошондо айта кеттим да, бул котормочулук деген бир бакыт экен да. Эки деңизге чөмүлөт экенсиң. Эки деңиздин суусун ичкендей болот экенсиң да. Бир деңиз орус тили болсо, ал чынында чоң деңиз да, ушунча чоң деңиз. Аудиториясы кенен да. Анан негизи өзү дагы тил да кенен да, орус тили. Анан кыргыз тилди айттым да, кыргыз тил андан кенен. Кыргыз тил андан бай тил депчи. Ошондо бакыт болбой бул эмне да? Эки тилди билип атсаң, эки тилде которбо жазап атсаң, бул чынында аябай жакшы бир кесип экен деп ойлоп койдум. Жакында баягы уксаңыз керек, международный литературный портал бар, Восток-Запад деген. Ошондо 63 мамлекеттин жазуучулары азыркы күндө өзүнүн материалдарын беришет. Бул журналга, электронный журналга. Орусча беришет. Орусча, анткени баягы дагы эле аудитория чоң. Ошондо Беркут деген аңгеме, Бүркүт, Темир Жолдубаевдин, биздин жазуучу. 3-чү орунду алган экен. Жок, 1-чи орун алды. 3-чү номер электронный журналдын 3-чү номеринде аябай көп, анын ичинде бир 100той аңгеме бар, эме бар, акындардын чыгармалары бар, ошонун баарынан эме бар, макалалар бар, аябай жакшы деңгээлде жазылган макалалар бар. Ошонун ичинен талдап отуруп 8 киши онлайн чыгышты жыйналышка. Анан кайсыга биринчи орун беребиз деп редколлегия сүйлөшүп атканда, бул дагы карантиндин жемиши да, мындай жакшы жемиши. Онлайн чогулушуп, анан талкуу кылып атышат дагы. Анан Бүркүткө берелиби же Россиянын бир аңгемесине береби, россиялык жазуучунун аңгемесине берелиби деп атышат. Анан мен акырын кылтыйып унчукпай калдым. Ошо Бүркүт деп атса элечи. Деп мен кантип унчугам? Бүркүткө бергиле деп да айта албайм. Унчукпай күтүп турдум. Ошондо калган редакторлор, баягы бүт башка мамлекеттеги редакторлор кадимкидей салгылашты.
салгылашып анан эң аягында мунун эмнесин ойлонобуз? Бүркүттүкү баягы жазылган тили язык повествования деп коет орусча. Баяндаган тили абдан кооз, абдан жакшы жазылыптыр. Бүркүт бир айылды баккан бүркүт экен согуш маалында. Бул дагы жаңы тема деди да. А берки тема болсо ГУЛАГ болуп атат, баягы концлагерь темасы болуп атат. Ал катуу бир эме да, оор тема. Ошол эле алат деп отургам да. Анан жок деп баары бирдей бүркүткө беришти биринчи орунду. Дүйнөдө дагы башка чыгармачылык майданында дагы башкача ой жүгүртүү башталды да. Мындан 10 жыл мурда ошо ГУЛАГка беришмек сөзсүз. Ооба. Анан бир чети азыр жаңы ой издеп атышат да. Жаңы ой, анан жаңы тил. Орусча болгону менен мен которгондо кээ кыргызча котормолорду өзүм эле которуп коюп атам азыр. Мактанып кетейин. Бирок бул бүркүттү мен баягы эме менен котордум. Сөздүк менен котордум. Кимдин сөздүгү менен? Баягы эле Юдахинда. Биз сыйлаган Юдахиндин эмгеги. Хусейин Карасаевдин да мыкты сөздүгү бар. Мен ошо Юдахин менен колдондум. Эмгегин улам таазим кылып аттым эмгегине. Бул эми бир эле Юдахин эмес да. Бул чоң команда. Бүтүндөй бир кыргыздын акылдары отуруп ичинде Орусбаев да бар, сыгып чашты. Ооба, бизден чоң жакшы болуп турганда бүркүттүкү, Темир Жолдубаевдики, Темир Жолдубаев. Аябай сүйүнүп атабыз биз дагы. 9-сентябрда Нур Султан шаарына барыптырсыңар. Ал жерде Роза Төрөкулуна Айтматова менен ал жерде атайын мектеп ачылыптыр, Айтматов музей ачылыптыр. Ошол музейдин ичинде Манасчы мектеби да бар экен. Ошол билеткес. Ушул кызыл жоолук жалжалымды коюшуптур казак туугандар. Мен ушуга башкача көз караш кылып, ушундуктуудай бизди ыйлатты деп келиптирсиңер. Туура. Эме экен, шаардын театры экен, Нур Султан шаарынын театры экен. Ошондо эми кыргыздарды чакырып бизге баягы көрсөтүү болду. Биз үчүн премьерабы же мурун коюп жүрүшкөнбү? Мен карманайын дедим, кармана алган жокмун, аябай ыйладым. Залды карасам эркек кишилер да ыйлап атты. Чанда болот го деп ойлойм да мындай. Эми Айтматовдун жана чыгармаларынын жашоосу кайра башталды да жашап. Бул бизге белгилүү, ыйлабайбыз го деп ойлойбуз да кыргыздар. Биз билебиз, мунун баарын билебиз, эмнесин ыйлайбыз деп. Жок, баары ыйлап атышты. Бир гана Роза Төрөкуловна, Роза эже ыйлабай отурду. Анан мен айттым, Роза эже, ушунча карманбай баарыбыз ыйладык, сиз эмнеге ыйлаган жоксуз десем. Ал эми жаш чыгарбай ыйлайт. Ал айтты, мен уялдым деди. Бекем да, ал кишилер бекем да. Мен өзүмдү карманып отурдум деди да, уялганман деди. Жаш чыгарбай ыйлайт. Бирок ошондой болду да. Чынында. Мынабу ар бир эркек үй салып шаар куруш керек дептирсиз. Үй салып шаар куруш керек. Анан бак тигип бакча жасаш керек. Бала өстүрүп бүтүндөй муун тарбиялаш керек дептирсиз. Бул эми айтылып жүргөн сөз го, тиги баягы бала өстүрүш керек. Эркектер бала тарбиялашы мүмкүн, бирок муун тарбиялашы маселе да. Ооба да. Бак тигиши мүмкүн, бакча жасашы маселе. Анан үй салышы мүмкүн, шаар курушу маселе болуп атпайбы? Бул дагы мен ойлойм, мен жанагы үй бүлөдөн, күрмөнтүдөн үй бүлөдөн алган сабак го деп ойлойм да, ошондон чыккан сөз го деп ойлойм да. Анткени биз бир гана өзүбүздүн балдарды тарбиялабай, өзгөчө эркек кишиге тарбияласа кандай жакшы. Эркек киши бир гана балдарын тарбиялабай, тегерегиндеги баягы чөйрөнү эле эмес, элди тарбиялаган эркектер болсо деп кыялдандым да. Анан бир эле өзүмдүн үйүмдү салып алайын дебей, элге үй салынса, шаар салынса деп. Азыр мына ушундай биздин балдарыбызга ушундай установка беришибиз керек да. Тарбиялаш керек, тарбиялаш керек. Демек азыр биздин коомду, бизде эми эл өзүн өзү багып аткан мезгил да көп убакыттан бери. Азыр элди бакпай, элди тарбиялаш керек болуп калды. Туура. Элди тарбиялаш керек. Жоготуп атабыз да бир нерсени. Мен сизден бир аябай мыктылыгыңызды мындай өзүм ичимен туюп сезем. Мен ошоңузга баада берем. Эми жараган жакшынакай балаңыз өтүп кетти.
Элеман. Ал ошол кырсык болду жана башка. Ошо Элеман жөнүндө жазганыңызда, ошол жазганыңыздын башынан аягына чейин кыргыздын жөнөкөй келининин ошол башына түшкөн кайгыны башка бирөөгө ала салдырбай, тейлгертен келаткан ата бабанын салты менен көтөргөнүңүздү жазыптырсыз. Эми бул албетте акылмандык, албетте, бирок ал айтканга оңой менен өтө оор да. Ооба. Мен ал жерде жазылып турат го, элге жылмаясың. Эмнеге жылмаясың? Сенин турмушуңда ушунча бир эме болуп атса, трагедия болуп атса, жылмаясың элге, анткени элди аяйсың. Бир чети элди аяйт экенсиң. Бул эл жүктү көтөрө албайт деп ойлойт экенсиң да. Бир чети өзүң дагы ичиңен көтөрө албай, ичиңде бир ичиң менен ыйлап атасың да. Бирок элди аяп турасың. Бирок жалгыз калсам бул трагедияны көтөрө албайм деп ойлойт экенсиң да, элге кайрылат экенсиң. Бир чети аяп да турат экенсиң элди, элге кайрылып да турат экенсиң. Мен мисалы үчүн мына Facebook аркылуу элдердин канча деген мага кайрат айткандарын окуп аттым. Таптакыр сизди тааныбаган кишилер. Тааныбаган бүгүнкү күнү ушундай. Мисалы үчүн карантиндин убагында дагы канча жоготуу болду. Баары бири-бирине айтып атышат, тааныбайт, көрө элек, бирок элден айланайын. Чынында бул чоң күч болот экен. Чоң энергия, чоң ушунча позитивдүү энергия болот экен. Элим баягы элде болсо менде да болот деп элдер айтчу эле го баягы. Илгери ата баба менде болбосо элде болсун деп. Элде болсун, элден кийин менде болсун деп. Ошондо ойлойт экенсиң да, ушул сөздүн бүт баягы философиялык маанисин, күчүн ошондо билет экенсиң башыңа келгенде. Эл менде мисалы үчүн менин балам каза болуп атса дагы көтөрө алам, анткени эл турбайбы деп ойлойт экенсиң да. Эл турбайбы, элдердин баарында эле болгон да, элдин дагы ушундай эле трагедиялардан өткөн да, мен да өтө алам эл менен кошо деп жалгыз эмесмин. Ойлойт экенсиң, жалгыз эмесмин деп. Бул чоң күч экен чынында. Эгерде эл болбосо, анда жашаган эмне кереги бар деп ойлойт экенсиң да. Эл болбосо анда жашоонун деле кереги жок деп. Мына карантинде канча киши өлүп атты, балдар эмнеге тобокел кылып атты. Жана ким волонтер кыз каза болду го. Эмнеге ал тобокел кылды өзүнүн жашоосун? Анткени эл болсун деди да. Баягы бизде на клеточном уровне деп коебу орустар. Инстинкт бар да. Инстинкт сохранения да. Ошондо биз ошондо өзүбүздү сактабай, Канда жүрүп турат да, канда. Эл калсын деп атабыз да. Эл калса баягы продолжение болот. Биздин адамзаттын негизи уландысы болот деп биздин аң сезимде, эс тутумда жазылуу. Даже биздин керек болсо генде жазылуу бул. Уланды болсун деген сөз кадимкидей. Коду бар да. Код бар. Жакшы нерсе жазыптырсыз мына. Эрмен чөбүнүн мыктылыгы экенин, анан бир чиркей келип алып тынчыңызды бербей, анан баягы чоң атаңыздын айтканы угуп эрменди жаздыкнасына коюп келатканда англисче кетип калды чиркей дептирсиз. Ушундан улам акыркы кезде ушул байкасам чөпкө дагы деги эле кыргыздын жашоосуна кирип атыптырсыз. Саймам эмне болот эми? Сайманы сая беребиз, буюрса. Менин бул чоң көйгөй деп айтып атпаймынбы? Бул деген адамзаттын көйгөйү. Аялды өз ордуна алып келиш керек. Аялды өз ордуна алып кел десе эле баягы үйдө отуруп алуу, баягы идиш эле жууганды мен эңсеген жокмун. Бирок аял катары баягы мени бериш керек да, информацияны бериш керек. Маалыматты кийинки муундарга. Эгерде биздин неберелерибиз билбесе, кийин мынтип эстейт да. Менин чоң атам шым кийген киши болчу, менин чоң апам да шым кийген киши болчу. Анда айырмасы кандай болуп калат? Андан кийинки муундар кантет анда? Эгерде баягы аялдын образын көрбөсө, алардын дагы биздин неберелердин аң сезимине жазылат да образ. Ошол образ болбосо, анда кийин таптакыр эле ген бузулат.
адам бул кандайдыр бир туура эмес бир гибрид болуп калат да, же тиги аял эмес, же эркек эмес. Анан мына тиги Европада бузулуп атпайбы? Ген бузулуп атат Европада. Эми бияка дагы мода кубалап келиши мүмкүн. Балким келип атат. Мен ушу мектептин формасын, биздин өлкөдөгү мектептин формасы мыйзам катарында кирип, анан мынабу кийим кечеге болгон азыркы талаптар биздин кыргыздын кыз келине, кыргыз элинин өзүнө. Бул бирөө менен жарышпай, бирөөнү жамандабай эле биз мыкты экенибизди, мына сиздин азыр кийинип отурганыңыздын белдемчи менен эч кимге эч нерсе баягы тагылбаган, таңууланбаган нерсе да. Сону көрүнүп турат да эми башкаларга караганда. Чет мамлекеттен да кызыгып атышпайбы? Ошон үчүн биздин кийимдин дагы өзүнүн философиясы бар да. Мисалы белдемчини кыздар турмушка келин болуп баргандан кийин, биринчи бала төрөлгөндөн кийин өзүнүн туугандары төркүнү алып келип берген, белди бекем кармалсын деп. Ошол сыяктуу нерселердин баардыгын биз жөн эле кийип албай, аны түшүндүрүп бере алсак, мына биздин муун сизге окшогон мыктылар, жакшылардын жарыгы тийсе эле бүтүндөй муун ошол тарапты көздөй кетет. Анткени ал жаңы нерсе, билбей калдык канча нерсени деген жаштарды сугара алсак биз кетет деп ойлойм, менин оюмча. Буюрса. Сиз дагы кыргыз кийимдерин жакшынакай кылып жараштырып кийип жүрөсүз, мен билгенден. Мен көп жылдан бери кийем. Эми өзүңүз көрүп аткандырсыз элдердин баягы кабыл алуусун. Ооба. Өзгөрдү да. Мисалы мындан 10-жылы же 5-жылы кыргыз чепкенин кийип конокко барсаң анча ал жакшы кабыл алынчу эмес. Мен биринчи кийип барганда элдин баары келип колдору менен кармап көрүштү эле. Мына азыр эми Дордойдо шым саткан бөлүмдөр жабыла баштаган экен. Анткени кыргыздын кыз келиндери шымга анчалык ынтызар болбой. Мен бир кошумча айта кетейинчи, 5 бармак боюнча. Буюрса, жанагы 5 бармак философия, 5 бармакты окугандар эми суранып атышат. 5 бармак жейт эле Кыргызстанга барып деп. Анан мен инициатива көтөрдүм. Демилге көтөрдүм, буюрса 5 бармак келгиле, жегиле деп. Анан мен ойлойм, баягы чогулап тосуп алабыз, анда келеринде айтып коюңуз. Ошону уккум келип атат да. Чогулап тосуп алабыз, келеринде айтып коюңуз. Аябай көп дүйнө жүзүнөн мына 63 азыр мамлекеттен суранып атышат. Мен билгенден апаңыз мыкты сайма саят. Ал киши азыр тирүү, буюрса төрүңөрдүн көркү болуп атат. Ушул апалардын айтканынан сайманы сайып отурганда кыялданышчу экен алар? Же сиз эле кыялданып саясызбы азыр? Жок, албетте. Апам айтат, мен сайма сайбай калсам ооруйм дейт. Анткени сайма бул дагы бир жакшы моторика иштейт. Колдун манжалары иштейт. Манжа болсо аң сезим менен түз байланышта бар да. Анан бул бир эле жагы. Ал киши мисалы үчүн алаксыйт. Сайма сайып отурганда ар кайсы көйгөйлөрдү ойлонот, чечимге келет кадимкидей. Сайма сайып отуруп, мен таптым момунтели деп баягы өзүнүн чечимин айтат да. Мен ойлонуп атып, мындай кылалы, муну тигиндей кылалы деп. Бүт ошо сайма менен өтөт да, тиги ойлонуусу. Баягы тойлорго барат, буюрса. Абдан жакшы да, эми ал киши тирүү кезинде бар кыздары алып калды. Биз да 5 кызбыз. Биз менин тайынем дагы, чоң энем дагы, өзүбүздүн апабыз да мыкты, абдан уз кишилер. Жакшы. Эмнегедир албаптырбыз да, бул дагы канда бир башкача нерсе ойнодубу? Жок, азыр кеч эмес, дагы эле жылдыз жүзгө чыгыңыз. Рахмат. Балким 90 жашка чыкканда сиз сайма сайып. Мен азыр сиздин баракчадан дагы бир жакшы нерсени көрдүм. Эртең менен ушул эркиндикте басып, анан эркиндикте апаңыз, атаңыздын жаш кезиндеги сүрөтүн чыгарыптырсыз. Менимче эркиндик сизге аябай жагат, биздин эркиндик бульвары. Эртең менен чуркап атпайбы? Ооба, бактык учактап. Бул эмне мааниде? Эми биз ал кезде апам, атам тирүү эле. Анан биз үй бүлөдө ушундай көп сурамжылайбыз да бири-бирибизди. Анан ошондо атам менен апабызды отургузуп алып көп суроолорду бердик ар кандай. Интервью алдык да, мындайча айтканда. Анан атам ошол кезде ооруп атты эле, тиги
ооруп баягы өлүм астында болчу. Ошондо сурадык, ата сиз үчүн дүйнө жүзүндө эң жакшы жер кайсы жер деп сурадык да. Ошентсек экөө жарышып Дзержинка деп айтпадыбы? Дзержинский бульвар деди. Аны таң калып калды. Көрсө экөө ошол жерден жолугуп жаш кезинде. Ошол жерден сейилдешчү экен да. Ошо бири-бирин түшүнүп, анан силер пайда болуп, демек карасаңыз ошол кезде эле бул бульвардын өтө мааниси күчтүү экен да. Ошол жерде абдан деми да күчтүү. Эми ал кезде кыргыз мамлекетине кызмат кылалы деген адамдардын баары ушунун чекесинде жашаган, анан бүт мамлекеттик имараттын баары ушунун айланасында эле дегендей. Анда ушул эркиндикте көбүрөөк чуркап саламаттыгыңызды да бекемдеңиз. Мен кийинки суроом, сиз менен бүгүн көп нерсени сүйлөштүк. Көп нерсенин философиясын. Дагы бүтпөй атат. Туура. Апаат аябай катуу болду. Кыргызда бул ковид көп нерсе. Бул эми менин оюмча, менин жеке пикиримде бул ушул жараткандын эле долбоору го дейм. Биз дагы жараткан долбоору болсо, анда ойлойм, бул апат кетет деп ойлойм. Биз оңолгондо, Биз оңолушубуз керек. Орустар покаяться деп коет. Өзүбүздүн күнөөлөрүбүздү сезип, жаратылышка болгон мамилебизди оңдоп, жашообузду ойлонуп жашап, жөн эле жашай бербей, баягы туура жолго салсак өзүбүздүн жашообузду, анда эгерде оңолот деп ойлойм анда. Негизи биздин мамлекеттин бир келечегине ишенесизби? Мына сиз ушунчалык кыргыз дүйнөсүн жакшы билип, аракеттенип, күндө жашаган, ошол дүйнөгө күндө сиңгиси келген киши катарында. Аны жазып да атасыз, аны сайып да атасыз, аны жана чөп чаар менен өзүңүз да колдонуп атасыз. Бизге ушундай бир бакыт берген да, Кудай. Ушундай сонун жерге жашаганга мүмкүнчүлүк берген. Анан жөн эле жер эмес, бул элибиз кандай деген кенч да. Мен мисал үчүн жакында эле мага Лондондон, анан Брюсселден чалышты, Бельгиядан. Эки адам Манас эпосун салып ийгилечи деди. Англисче вариантын. Ошо англисче вариантын чыгарышыптыр. Эми почтасы эле китептен ашып кетти. Салганы кымбат болуп калат экен биз үчүн, бирок ошону күтүп алышты. Англисчесин окугусу келип атат деп. Дүйнө жүзүндө биздин Манас эпосуна кызыккандар аябай көп болуп атат. Жакында эле дагы онлайн конференция болду, ошого катыштым. Биздин казак туугандар диссертация жактап атышат Манас эпосу боюнча. Ошондой эле Чыңгыз Айтматов боюнча, чыгармачылык боюнча жактап атышат. Мен ойлойм, биздин элибизде чоң потенциал бар, илгерки философия бар. Мына бүт баягы касып атпайсызбы? Касып бүткүс да. Биз эми ошону кой бербей, кийинки муундарга жакшынакай кылып тартуулашыбыз керек деп ойлойм да. Азыркы заманга ылайыкташтырып. Мен ойлойм, биздин Кыргызстандын мындай эмеси чоң деп ойлойм да. Келечеги чоң деп ойлойм. Анткени бизде тарыхыбыз бар, илгерки тарыхыбыз бар, тамырларыбыз бар биздин. Кийинки чыккан эле элдер азыр өзүнүн тарыхын издеп, жазып, өзүнүн баягы философиясын издеп атышат. А бизде кандай деген философтор өткөн, биз изденсек улам касып чыгып атпайбы? Азыр биле элегибиз дагы көптүр. Азыр мына жөнөкөй эле биздин аксакалдарыбыз бар, кыргыз 70-80ге чыгып калган аксакалдарыбыз бар, алар касып атышат. Көрөсүң, эми ошолорду жазып алышыбыз керек болуп атат. Ооба, алар китеп да чыгарып атышат. 80ге чыкканда карьерасын баштап атышат биздин кыргыз. 96-жылы китебиңиз чыгыптыр, 96-жылы. Демек ошо кезде эле ыр жазчу экенсиз. Бир ырыңызды, өзүңүзгө жаккан бир ырыңызды айтып бербейсизби? Айтып берейин. Анда мен негизи орусча жазып, өмүр бою орусча жазгам. Анан кыргыз патриот болгондон кийин кыргызча да жазгым келди. Котордуңуз анан? Анан айла жок, анан котордум.
кыргызчада жазып атам, бирок бул баягы ийне менен кудук каскандай экен да кыргыз тили. Кандай деңгээлде ал силер сынайсыңар эми? Сынды силер айтасыңар. Адабияттын сынчылары. Мен окуп берейин. Ала тоо чокусун сиңирип карегиме, көөдөнүмө тоо абасын толтуруп, күнөөлөрдү булак сууга жууп салып, кетем эми, ойлонууга арга барбы? Бир гана саамалгымыз ичип алып, токочко ак каймактан илип алып, жылдызга эң бай асман биздики го көтөрүлүп бала кыял чогултсамбы? Ата баба түктүү жерин бирөө алсам, ысык көлгө бир чөмүлсөм тартып турат. Неге мен суктанбадым мурун эле? Бул муңду жүрөк гана сактап калат. Макул тоону унутайын, дарыяны шуулдаган, жоогазынды кызгалдакты оттой гана дуулдаган, кылымдарды карыткан салтты дагы унутам. Даңкыбызды уят болгон күндөр менен жуурултам. Мен унутам өрүк зарда сөздөрүн, унутамбы адамдардын көздөрүн. Жүрөктөрүн, колдорун талаа каскан, кайгыда түйшүктөн бырыш баскан, куржунга сүйүнүштүн кантип жамайм, сандыкка сүйүнүчүн кантип жамайм, сандыкка тентек шамал кантип камайм, элимдин ыйманынан кантип чыгам, жеримди, эл журтумду кантип кыям, күйүттөрүн, көйгөйлөрүн кантип жүктөйм, мен байкуш баштап алсам көчүп бүтпөйм. Абдан сонун экен. Албетте мен кетпейм. Буюрса. Тиги мына бир эки саймачылык кыялданып, ыр жазып атасыз, чыгарма, котормо. Эми Гүлнардын дүйнөсү кайсынысына мындай жакын? Кайсынысын өзгөчө көрөт? Мен ойлойм, жашоодо баягы бир тараптуу болбой, көп тараптуу болуш керек. Анткени бизге ушунча сонун жашоону берет экен. Ушу жашоону ар кандай тараптарын кызыгып, көрүп, бүтө албайбыз да. Эми Кудай баарыбызга өмүр берсин. Ушул өмүрдө, узун өмүрүбүздө программа кылып коеюн. Көп нерсени кызыгып көрсөк болот, жазап көрсөк болот. Баягы өзүңүз айткандай, мен саймага кызыгып аттым элем, тиги кыргыздын кийимине кызыгып аттым элем, ал кызыгуум дагы эле бар. Бирок азыркы маалда мен жанагы чатыр деген дархан жөнүндө жазган кыргыздын сөзүнө сүңгүп кирип атасыз. Сүңгүп кирип атам, котормочулукка сүңгүп кирип атам. Жана кыргыздын жанагы Брежневский эпоха, Брежнев убагындагы заман адабиятта көп чагылдырылган эмес да. Ошол заманда да кыргыздар жашады да, Брежнев убагында. Биз жашадык да, биздин чоң аталарыбыз жашады. Алар дагы коммунизм деп өмүрүн ошентип өткөрдү да. 103-кө чыгып каза болду менин чоң атам. Коммунизм деп атып, Лениндин осуяттары деп атып өмүрүн баягы аягына чыкты. Ал кишилер кандай жашаган, биздин аталарыбыз, апаларыбыз кандай жашап өткөн. Кыялдарга бай ошол эпоха жөнүндө да көп жазам деген кеп экен. Биринчиден мен сизге аябай ыраазымын. Тиги күрмөнтүлүк айылдагы жакшы адамдар сизге дербиш деген ат коюптур. Мен дагы бир нерсе улап коеюн. Жашоого кумар дербиш деп. Сиз ушундай жашоого кумар адамсыз. Колуңуздан да көрүңүз төгүлүп турат. Апаңызга салам айтыңыз, көп жашасын, силердин да жакшылыктарыңарды көрсүн ал киши. Келиндериңиз колуңузду узартып, жакшы байбиче болуңуз дегендей. Рахмат. Бул чын ниеттен айтылган сөздөрдүн баардыгы өзүңүзгө буйруп, ушул кыргызга жарыгыңыз тийсин, сөз менен, жасаган ишиңиз менен дегендей. Эми урматтуу замандаштар, биз ушул менен бүгүнкү программабызды соңуна чыгып атабыз. Бүгүн сиздерге бир өзгөчө пикири бар, өзгөчө жакшынакай кыргыздын келини Гүлнар Мамбетсадыкова деген адам менен тааныштырдым. Силер менен мен эфирде Жылдыз Муслимова болдум. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.